Пакистандын Иран менен чек арасында ысык жана чаң жерде миңдеген аткезчилер чогулушат. Алар миллиард долларга тете мыйзамсыз күйүүчү майды саткандардын алдыңкы салында турушат. Бул кадрлар Иранда тартылган жана алар BBC-ге гана берилди. Күйүүчү май жүк ташуучу унааларга жүктөлүп, чек арадан өткөрүлөт. Андан соң аны Пакистан тараптан Мазар сыяктуу кишилер алып кетишет. Мазар анын өз аты эмес. Бир кезде ал дыйканчылык менен алектенчү, бирок кургакчылыктан улам аткезчилик кылууга аргасыз болгон. Айла жок ушул иш менен алектенип жүрөм. Күнү түнү жолдо болобуз. Эртең менен гана уктайбыз. Эми бул бензинди сатып келем. Күнүнө болгону $11 киреше табуу үчүн ал чөлдө кооптуу жолдор менен 400 чакырымдан ашык жол жүрөт. Анын эскирген мотоциклине жүздөгөн литр күйүүчү май жүктөлгөн. Досумду караңыз, мына. Анын жараты али айык элек. Бирок жумушсуздуктан улам ушул ишке келүүгө аргасыз. Анын жаратын караңыз. Мында аткезчилик жаңы көрүнүш эмес, ал жолго салынган мыйзамсыз тармак. Мунай аткезчилиги Иран режими көп жылдан бери колдонуп келе жаткан санкциядан буйта өтүү стратегиясынын бир бөлүгү. Ирандагы согуштан улам Пакистандагы май коюучу жайларда баалар өстү. Мындан пайдаланып калуу үчүн кылмыштуу топтор аткезчилик жол менен ташылган күйүүчү майдын көлөмүн көбөйтүп жатышат. Бул мурдагыдан да күчөп кетти жана ал Иран бийлиги үчүн гана эмес, чек аранын эки тарабында жашаган жамааттар үчүн да тиричиликтин маанилүү каражаты болуп калды. Ирандагы согуш башталгандан бери чек арадан көбүрөөк күйүүчү май өтүп жаткандай. Ушул айдын башында Пакистандын мунай компаниялары аткезчиликтин кесепетинен расмий күйүүчү май соодасы акыркы 27 жылдагы эң төмөнкү деңгээлге түшкөнүн өкмөткө эскертишкен. Алардын айтымында мындан улам өкмөт ай сайын $50 миллион ашык чыгымга учурап жатат. Бул чек арада жылчыктар бар болгондуктан биздин жагдайды да түшүнүшүңүз керек. Биз Ооганстан менен чек араны тосмолодук. Иран менен чек араны да тосмолой баштаганбыз. Бирок дагы эле аткезчилер пайдаланышы мүмкүн болгон 1-2 жер бар. Бирок миллиондогон адамдар үчүн күйүүчү май аткезчилиги аман калуунун жолу болуп саналат. Ал эми май ташуучулар үчүн киреше аз болгону менен тобокелчилик өтө чоң. Иран өкмөтү биздин комментарий берүү өтүнүчүбүзгө жооп берген жок.